Бул Аллах Тааламды эстеп жүрүү. Аллах Таалам Куранда айтат: "Ома ястауил ахия валал амват." Өлүктөр менен тирүүлөр тең болбойт дейт. Аллахты эстеген менен Аллахты эстебей жүргөн адам өлүк менен тирүү сыяктуу деген. Рa'д сүрөсүнүн 28 аятында: "Алладина аману ва татмаинну кулубухум бидикрилла." Аллахка ыйман келтирип, Аллахты эстөө менен жүрөктөр эс алат. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Чындыгында жүрөктөр Аллахты эстөө менен эс албайбы деп атат. Жүрөктүн тынчтык, токтук, бейпилдиктин болушу. Субханалла, туугандар, кимде ким эртең менен кечки зикирди кылып жүрсө, намаздан кийинки зикирлерди кылып жүрсө, баса турса, эртең менен турду, кечинде, жатарда, турганда, туалетке киргенде, чыкканда, тамак ичкенде, жеп бүткөн бүт зикирлери келген. Ошону айтып жүрсө адам рахат алат. Мусулманчылыкта болуп жүргөнүнө өтө кубанат, сүйүнөт ар бир абалынан. Таң атса да, кеч кирсе да, зикир эстөө менен рахатты сезет адам. Болгондо буну кээ бир сезе албай, мындай бир жумуш катары көргөндөр, булар даамын сезелектер али. Даамын сезиш үчүн бираз практика кылыш керек, постоянство керек болот. Эгерде бул зикир кылууну бир жумуш катары же оор, мындай бир жаттап китеп окуп өзүн кыйнагандай болуп атса, анда даамын сезелек али. Же болбосо карап көрсүн, суннада эмес бир зикирлерди кылып жүрсө керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда эмес зикирлерди кылып жүрсө керек. Же шарият көргөзүп бербеген зикирлерди кылып жүрсө керек. Мурунку сахабалар, табииндер айтканда, бул зикир боюнча, эгерде бул рахатты байлар, манаптар сезгенде, биз менен кылыч менен согуш бул неаматты тартып алганга аракет кылмак деп.